Жаңыдан асфальт төшөлгөн бул жолдун жалпы узундугу 2 чакырымга чамалайт. Туурасы 6 метр. Бул жол Корул айыл аймагына гана эмес, Алай районунун мындан ары Каракулжа, өзгөн райондоруна бириктирген зор мааниге ээ жол. Сапаттуу курулуп бүткөрүлгөн жол Корулдун Кең Жылга айылынын Алайдын борбору менен туташтырган негизги жол. Аталган жол айыл түптөлгөндөн бери каралбай, жаман абалда болгон. Аны оңдоп асфальт төшөөнү айыл тургундары өздөрү демилгелеп, каражат чогултушкан. Жергиликтүү элдин аракетине бийлик көңүл буруп, техникалык жактан колдоо болгон. Бүгүн жол толук бүтүп, колдонууга берилди. Ак жолтой жолдору болсун, бул улана турган дагы жолдор болсун. Бул сапар биз ушул өзүбүз каттаган жолду бүтүрүп алалы деп өзүбүздүн айылдын атууларын баш этек жыйнадык да. Баш этеги 8 миллион сом акча жыйналды. Эми азыр мен баягы точно өзүм ченеп көргөнүм жок, бирок 1 километр 830 метрге асфальт басылды да. Ушуга дээрлик 7 миллион 740 миң сом акча кетти. Бул биз эл асфальтын гана алып бердик. Аны басуу, аны тартып келүү иштерин мамлекет өз аткарды. Ошентип буюрса жолубузду бүтүп алдык. Заманбап оңдолгон жолдун экономикалык жактан да чоң мааниси бар. Анткени Алай районун Каракулжа, өзгөн райондору менен бириктирген негизги жол. Эми бул жол оңдолуп, асфальт төшөлгөнүнө жергиликтүү тургундар ыраазы. Биздин мына ушу жаштардын демилгеси менен мына ушу жолубузду бүтүрүп беришти. Ушул биздин мына бир кыздарыбыз, балдарыбыз бар, аттарын атабай эле коеюн. Алла ыраазы болсун. Ушу балдарыбыз мына жолду бүтүрүп берди. Айылдын эл үчүн, Корул эл үчүн. Мына дагы Кудай кааласа эмдиги жылы дашик советтин белесен бүтүрүп беребиз деген ниеттери бар. Ушул ишибизди бир ишке ашсын деген ниет кылып атабыз. Акыбалы таш жол эле, илгери Союз кезинде курулган жол. Жаштар өзүбүз ушул айылдын эли, пенсионерлер пенсияларынан акча бөлүп беришти, каражат. Жаштар, Бишкекте иштеген, Россияда иштеген мигранттарыбыздан бери баары бир добуштан колдошу ушуну жолду жакшы куруп бүтүрүп алдык. Ушу завулда эле өтүп атышат го, жана бүткөндөн бери эле жакшы, аябай. Элдердин маанайы жакшы. Жол бүтсө, биринчи жолдон башталат экен да бардык нерсечи. Жолуң болсо анан кийин башка иштер бүтө берет экен. Алайдын Корул аймагында бул жылы жалпы 4 чакырым жол оңдолуп, анын 2 чакырымы мамлекеттин эсебинен жасалса, 2 чакырымы элдин каражатына жасалды. Баары сапаттуу курулду. Алдыда жолдун жарыктандыруу иштерин баштайбыз деди айыл аймак башчысы. Алдыда мына Кудай кааласа, азырдагы демерчилерди издеп атабыз буйруса, жакшы элибиз ынтымак менен жана ынтымак бар жерде ырыс бар дейт го. Ошонун негизинде дагы ушул асфальт деген эми чоң иш да. Кудай кааласа мына 2 километрди бүтүрүп алдык. Эми ушул дагы эле ынтымактык менен ушу жарыктандырууга элдерди уюштуруп кетип бартабыз буйруса. Жаңы жолдун бүтүп колдонууга берилиши элдик майрамга айланды. Маданият кызматкерлери ырдап бийлеп айыл элинин маанайын көтөрдү. Соңунда жергиликтүү бийлик өкүлдөрү демөөрчүлөрдү жана уюштуруу иштеринде активдүү катышып, жол оңдоого салым кошкон жарандарды ардак грамота жана баалуу белектер менен сыйлады. Мырзажигит Маматкерим уулу, Эдил Алиев, ЛТР, Ош облусу.